Саламатсыздарбы? Мен Момунова Мадина, номер 3 эксперименталдык гимназияда 9 классында окуймун. Бул презентация биздин сүйүктүү агайыбыз Гапыр Мадаминовдун «Акыл эмгегинин маданияты» китебинин негизинде түзүлдү. Биздин тема максат. АМ китебинде 82-83 беттер. План, киришүү, максат деген эмне, жетүүнүн жолдору, жыйынтык. Анда эмесе планга өтөлү. Киришүү. Адамдар бир ишти аткарууда ийгиликсиздикке эмес, максатын туура коюуга аракет кылышы керек. Экинчи план, максат деген эмне? Максат бул ийгиликке жетүүнүн жолдору. Бул ишке ашырылуучу иштердин алгачкы кадамы. Максат күндүк, айлык, жылдык болот. Ошондуктан ар бирибиз өз максатыбызды түзөлү жана ага жетүүгө аракет кылалы. Эми үчүнчү планга өтөлү. Жетүүнүн жолдору. Биринчиси, максаттарыңдын тизмесин түз. Экинчиси, максатыңа канча убакыттын ичинде жеткиң келерин белгилеп датасын жаз. Болбосо максатың тек гана кыял бойдон кала берет. Үчүнчүсү, кандай кадамдарды жасаарыңды пландаштыр. Төртүнчүсү, тоскоолдуктарды эске ал. Аларды кантип жеңсе болор жөнүндө ойлон. Ал эми бешинчиси, өзүңдү милдеттендир. Өзүңө максатыма жетүү үчүн бүт күчүмдү жумшайм деп убада бер. Эми колуңду коюп, датасын жаз. Дагы белгилей кетчү нерсе, эгерде максат тама белгиленген болсо, ага жетүү жолу ачык болуп, максатка жетүү оңой болот. Кимде максат болсо, ал умтулат. Эгерде максат койсоңуз, жашоонун кыйынчылыгына туруштук бересиз, себеби сиздин көздөгөн максатыңыз бар. Максаты болгондор энергиясынын баарын максатына жумшайт жана сөзсүз жетет. Мотивация алууга чоң жардам болот. Эми темабызды бышыктайлы. Максат ийгиликтин эң алгачкы кадамы. Андыктан баарыбыз ага тынбай аракет кылып, ага жетүүгө аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.